Саламатсызбы, Дастан Артисбекович, бүгүн сиздер жана ковидке каршы күрөшүү боюнча өкмөттүн даярдыгы, азыркы учурда омикрон штаммы жакшы аябай өрчүп кетти деген маселени өкмөт өкүлдөрү сиздерге айтып берди. Ал сиз ушул боюнча маселени өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди суроону бердиңиз. Өкмөттүн даярдыгы кандай? Эмне чара кылуу иретинде булар ачыгын эле айтып койбоду. Эми колдон келишинче аракетибизди кылдык, бирок жугат экен, ооруйт экен, аны үйдө отургула деген мааниде айтты да. Ана мен ошого өзүм оюм билгистейм, андай болбойт. Ар бир жарандын оорусу менен күрөшүш керек. Ошолорго жараша мыйзамдуу эмне чаралар колдонуш керек болсо колдонуш керек. Эгерде тийиштүү парламенттен токтомдор, чечимдер керек болсо алып келиңиздер, биз колдоп берели. Анткени Кыргызда жакшы сөз бар, байлык бул ден соолук деген. Ошол үчүн бизде ар бир жарандын ден соолугу бизге өтө жогору турат. Анан эми дары дармектердин акыркы могу омикрон түрү оорусу каптагандан бери дары дармектердин да баасы тез көтөрүлүп кеткенин да мен айтып кеттим, ошону контролго алыңыздар деп. Анан кийин пропаганда иштери аксап калганын, мисалы маска тагынуу, эрежелерди сактоо, анан эң негизгиси бул дүйнөлүк ден соолук уюму айтканда вакцина алыш керек деп. Ошонун мына бүгүнкү күндө 70%-на 1,5 жылдан бери элдин 70%-ы ошол вакцинаны албай жатканы айтып кетти. Эми бул өкмөт бул тараптан пропаганда ишине балким аксап аткан чыгар деп мен оюм ошондой да. Эгер пропаганда иштери жакшы жүрсө, элди ынандырып ошо вакцинаны алса, бүгүнкү тумоонун ушул ковидтин түрү тез мындай жеңил өтүп кетүүгө эми дүйнөлүк уюм, саламат сактоо уюму айтып атпайбы, ошо ишти Кыргызстан мамлекетине жай жүрүшү аксап калышын мен белгилеп кеттим да. Анан кийин иштегиле дедим. Эгерде биз тараптан кандай чаралар керек болсо, биз колдойлу деген ой пикирди айттым. Антип эле эми бул оору бизге келди, жугат экен, ооругандар ооруйт, аман калгандар аман калат деген ой пикирден бул алыс болуш керек. Андай ой пикирден алыс болуш керек. Андай шалакылыкты ташташ керек, андай болбош керек. Бийлик, мамлекет бар, ар бир элдин ден соолугуна кам көрүш керек.